Урматтуу эле көрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен кайрадан эле Таңкы Маанай, Регион ТВ. Бизде дагы бүгүн эфирибизде жагымдуу коногубуз бар. Коногубуз менен менин кесиптешим тааныштырып өтсүң, келиңиз. Таң эрте келген коногубуз бар. Көптөгөн конкурстардын уюштуруучусу, ошондой эле азыркы тил менен айтканда продюсер. Көптөгөн апалардын, келиндердин, ошондой эле кичинекей балдардын максатын ишке ашырып келаткан студия Алмазова, Айдай Алмазова. Деги эле таланттуу адамдарды сахнага чыгарган супсулуу сүйкайган эжекебиз келип калган. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Сонун, Маанай. Кыйналбай эле келип болдуңузбу? Кыйналбай эле, анткени эки балам бүгүн мектепке барыш керек болчу. Турдук. Демек, балдарга да плюс болгон экен да. Биз өзгөчө айтып калдык да, азыр апалардын чоң апа, чоң эне деген наамдар берип жүрөбүз. Анан мыкты келин деген, мыкты келин. Бүгүн өзгөчө болуп, биздин студияга кичинекей нерселер менен келип, азыркы учурда балдар менен да иштешип жатасыз. Азыркы учурда бизде жылдын мыкты чоң апасы проекти башталып атат. Анан кичинекей бөбөктөрүбүзгө да жаңы проект ачып атабыз. Бул мини мисс и мини мистер Кыргызстан. Алардын талаптары кандай болот ошондо кичинекей балдардын? Талаптары 3 жаштан башталат, 16 жашка чейин. Анан баардыгын өзүбүз үйрөтөбүз. Модельный походка менен сахнада басканды, бийлегенди, бүт нерселерди өзүбүз үйрөтөбүз. Ошондо 16 жашта баштаганда эң кичинекей, ортоңу жаштарына 3 категорияга бөлүнөт. 3 жаштан 16 жашка чейин, бирок 3 категория болот. Өздөрүнүн таланттарын көрсөтүшөт. Анан утуучулар, жеңүүчүлөр жакшы биздин спонсорлордон белектер алышат. Бул конкурска даярданып баштадыңыздар да? Ооба, башталды кастинг. Башталды. Канча убакытта буларды такшалтып чыгарасыз? 1 айдын ичинде. 1 жумада 3 жолу болот. 1 айдын ичинде сахнадан кыймылдаганды, кийимдерди көрсөткөнү, басканды, бийлегенди, ошону 1 айдын ичинде көрсөтөсүз. Ооба, баардыгын. Аз эмеспи, жетишесиздерби? Жетишебиз. Анткени азыркы балдар аябай таланттуу, бат эле үйрөнүшөт. Зээндүү беришет, бат эле болушат, баракелде. Биз билгенден апаларды да даярдап атасыз. Ошо апалар боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз бизге. Мен өзүм 2 баланын апасы болгондуктан ушул сынакты 2018-жылы баштагам. Жылдын мыкты апасы деп, анан айтып кеткендей эле чоң апа келип бизге да өткөргүлө деп. Ошондуктан азыркы бул жылкы проект аябай көп катышуучу болуп атат да. Негизи 20 болчу, азыр бизде группада 25 киши бар. Дагы 1 айдын ичинде балким 50 киши болуп кетет. Дагы көбөйүшү мүмкүн. Ооба. Силердин да эфириңерге келген 78 жашта болобу, 60 жашта болобу, баардыгы жаш көрүнөт. Анан ошол чоң проектке азыр даярданып атабыз. Ооба. Сиздин дагы көбүнчө ыраазычылыктарыңызды окуп калабыз, көрүп калабыз. Себеби 70 жаштагы апанын максатын ишке ашырып жаткан сага ыраазычылык деген көп каттарыңызды окуп калдык. Ошол апалардын дагы жашына жаш кошуп, талантына талант кошуп аткан бул сизге ыраазычылык болуш керек. Анткени максат дейт. Максатка жетмесең адам тынч отурганга болбойт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто студия Айдай Алмазова. Келиңиздер, биздин WhatsApp номерибизге каалоо тилектериңиздер же кандайдыр бир сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Биз болсо өз дарегине жеткизебиз. Ооба, студия боюнча кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, түзмө-түз бизге байланышка WhatsApp номерибизге чыгыңыздар. Мынакей өзү организатор эжекебиз сиздерге жооп беришет. Ооба. Бул жакка барыш үчүн азыр телевизордо кызык болуп аткан керек, анткени көбүнчөсү үйдө отурган апалар, келиндер, жана максатына жетпей калдым, эми жетет элем дегендер каяка кайрылыш керек? Instagram баракчасына жана Facebook баракчасына Алмазова студия же Айдай стайл кайрылса эле өзүм жооп берем, өзүм кабыл алам. Байкашымча уул кызыңыз менен келген экенсиз, эми биз да угалы. Биздин кичинекей досторубуз да. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Саламатчылык. Абдан сонун. Атың ким? Менин атым Алишеров Искендер. Искендер, азаматсың. Бизге кандай белектер менен келдиң? Алишеров Искендер, канчанчы класста окуйсуң? 4-класста мен окуйм. Азаматсың. Бизге ырдап бересиңби? Ырдап бере Биринчи аласың? салам айтып,
жакшы көргөн мугалимиме Аха. Айсулу Жумакановна, Бегимжан Ильичбековна салам айтам. Жана досторума Уларбек, Искандыр, Элдар салам айтам. Саламат болушсун Уларбек, Искендер жана ошондой эле Элдар досторум. Мугалимдериңди да эстеп кеттиң окшойт. Азаматсың. Бизге белек барбы? Гимн Кырдап бересиңби? Кыргызстандын гимнинби? Күмүнгүл Эй, баракелде. асказолу талалар элибиздин жаны бери бараба сансыз кылы алла досун мекенде сактап келди биздин ата бабалар. Ай, Азамат. Азаматсың, соны. Рахмат, сен патриот турбайсың, Азаматсың. Кичинекей айым ат деген. Саламатсызбы. Саламат. Менин атым Азалия. Мен 2 класста окуйм. Соны Азалия. Азалия, Азаматсың. Азалия, сен кичинекей кезиңден кыялданасың да, чоңойгондо ким болгуң келет, Азалия? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Моделем, да? Кей-поп. Айдол. Кей-поп бийчиси болгуң келеби? Айдол, баракелде, түштүк Кореядагы Анткени угузумча угуп калганбыз. Айдай айым ошол Кореядагы билимин иштеп анан келгенсип. Кытайда. Кытайдабы? Ооба. Кытай демекчи ошо Кытай республикасындачы сулуулук боюнча ал кандай мероприятияларды көрүп келдиңиз да сиз эми? Туурабы? Ооба, азыркы учурда мартта 2 проектти өткөрсөм эле Кытайга жарым жылга кетейин деп атам. Балким буйруса ошол жактан да өткөрүп калам. Сиздин талаптарыңыз ошондо кандай болот? Улуу муунга, орто муунга, анан кичинекей балдарга эмнелерди аткарыш керек, эмнелерди талап коебуз? Кандай конкурстар бар, ошолорду айтып койсоңуз. Бул таланттарын көрсөтүш керек. Көбүнчө сахнада ырдаганды, бийлегенди, анан супер келин өзгөчө эле болот, калгандардын баары талаптары бирдей эле болот. Супер келин деп калдыңыздар да. Обязательно келиндер эле барыш керекпи же мындай эжекелер да барып алып, күйөөгө тиелектер деле барып катышкачса болобу? Күйөөгө тиелектер да бир жолу катышкан. Анткени мен келин болгум келет, көрсөткүм келет. Келечектеги кайнене, кайнатама көрсөткүм келет дегендер да катышкан. Ал жактан көбүнчө үйдө кандай тың болот, ошону көрсөтүшөт да. Өзгөчө деп калдыңыз, өзгөчөлүгү эмнеден, тамак аштанбы же кандайдыр бир салттуу бир теме кылыш керекпи? Бийге чыкканда да баардыгы жоолукчан чыгат. Анан эң сонун нерсеси булар өзгөчө тамак жасап келиш керек. Ошол жерден жюрилер мындай баа коюп берет да. Анан өткөргөн эң эсиме калган бул бир кой алып келген. Ичине толтура нерселерди салып өзү бышырып алып келген да. Повар болчу экен. Бир келин. Ал кандай наамга ээ болду? Биринчи орун. Ошол этти жеп көрдүк, анан биринчи орунду берели деп чечтик деңизби? Азаматсыз баракелде. Ооба, анын дагы эмгегин баалаш керек да, себеби бир койдун ичине керектүү нерселерди салып анан бышырып кетишти эле, бул деле өтө эле оор да. Себеби азыркы замандын талабына да. Анан ошол супер келинчектен бийлейт, ырдайт, өзгөчө тамак жасайт. Анан болду. Ооба. Кайненеге кызмат кылат дең. Жүгүнөт деп кой. Жүгүнгөндү көрсөтөт. Ошону көрсөтөт. Сизге ошондо Бишкек шаарынан эле келишеби же башка областтардан? Региондордон барган барбы? Региондон жылдын мыкты чоң энесине катышат көбүнчө. Оштон, Көлдөн келет. Бул жылы Таластан, Кара Балтадан келип атышат. Супер келинге ушу региондон мындай келип бизге өткөрбөйсүңөр деген сунуш келет да. Сунушка кандай карап атасыздар? Бул жерден жетишпей жатабыз. Чоң энелер деп калдыңыз да, чоң энелерге кандай талаптар болот? Мисалы, конкурста өтпөйсүз, конкурста кандай талаптар бар да? Кандай конкурстардан өтөт биздин чоң энелерибиз? Мен негизи өзүм үйрөтөм. Мисалы, кече келишти. Келип анан басканды үйрөтсөм, өздөрүн уже башкача сезип, жаш сезип, ошо эң жакшы көргөндөрү бул модельный походка да. Бат басып, өзүн көрсөтүп, ошону көрсөтүшөт, өздөрүнүн көйнөктөрүн, таланттарын. Анан суроолорго жооп болду.
Демек биздин апаларыбыз модель болуп басканда сразу жашара түшөт экен да. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп жаткан апалар, Ооба. келиндер, ошондой эле баламдын таланты бар эле, алып барат элем десеңиздер, Instagram баракчада студия Алмазова десеңиздер, ошол жактан таап жазсаңыздар болот, талантыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот, кыялыңыздарды орундатсаңыздар дагы болот. Андыктан келиңиздер студия Алмазовага жазып көрүп ошол жака чалсаңыздар болот. Же болбосо биздин эфирди пайдаланып, экран алкындагы төмөндөгү номер аркылуу бизге WhatsAppка байланышка чыгып, жол жоболорун азыр ушул жерден эжебизден сурап алсаңыздар болот. Сиздердин сурооңуздарды күтөбүз. Биз маегибизди улантып берели анда. Ооба, бул кадамга барыш үчүн эмнеге түрткү болду? Же бул дагы сиздин өзүңүздүн кыялыңыз беле? Ооба. Ошо мен деле кичинекей кезимде айтып атпаймынбы, силердей алып барчу болгум келген. Көптөгөн жерлерге барып, КТРК каналына да көп жерге баргам да. Анан Кытайга кетип калдым, турмушка чыктым, 2 балалуу болдум, үйдө отуруп калып, анан ошол максатымды ишке аштырайын деп, өзүм апа болгондо эмне кылыш керек, эмне кыла алам деп ойлоп, анан мага окшогон апалар да өзүнүн максатына, тилегине жетпей калган болуш керек деп, ушул сынакты баштадым. 6 жылдан бери 7 жыл болот. Сонун болуп келатат. Сиз айткандай апалардын батасын угуп, күндө кутман таң деген открыткалар келет. Апаларыбыз ошо аябай мына жакын го. Азыркы учурда ошол эң улгайган апа канча жашта? Азыр жаңы баштадык. 70те болуш керек да. Былтыр 3 апабыз 78тегилер катышкан. Бирок 78те деп айта албайм. Өздөрүн караган, суйгаган. Минимально 77 деп койсун. Турабыз. Маша, 78те болуп, жаш 78 болгон менен өзү бир 58тегидей көрүнөт, э? Жаш көрүнүшөт. Анан былтыркы апалардын эмнеси жакшы болду, чоң апалардын. Сынакка келип, көбүнчөсү коркуп кача албайм, анан мен качпайм деп, анан ал жерден жок, болот, бардыгы деп атып, былтырдан баштап канча деген рекламага, канча деген киного тартылышты. Апалар. Актриса болуп кетишти. Демек, бул жакта деген сиздин студияңыз аркылуу өздөрүн көрсөтүп бүтүп, таланттуу болсо, биздин режиссерлор да байкап көрүп алышат экен анда, э? Ооба, көптөгөн бүгүн да эфирге келгиле десем, жок, биз тоого барып тарыхый бир киного тартылабыз деди. Сиз аркылуу көптөгөн тилектер, кыялдар орундатып аткан турбайсызбы анда? Ооба, аскерде ыраазычылыкка чыгыш керек. Ошончо апаны басканды, сүйлөгөндү, бийлегенди дагы үйрөткөн. Буга дагы эрк күч керек, туурабы? Эрк күч керек. Бул максатка жетип топ турган кез кайсы убак болуп калды ошондо? Азыркы убакта былтырдан бери ойлоп калдым, эмнеге Кытайга кетейин деп атам, анткени бул мындай хоббидей болуп калды да. Бунда кыйналып иштеп таба албай, ушинтип спонсорлор таба албай ушинтип жүрсөм, азыркы учурда оңой, жеңил болуп калды. Кытайда жүрүп деле ошол жактан онлайн кыла берсем болот да. Сизге калуу тилектер. Айда сизди абдан жакшы көрөм. Сиз мага жагасыз. Спонсор болсом кандай дейсиз дейт. Мына спонсорлор уже эфир аркылуу эле сизге чыга баштады. Негизи спонсор табыш бул азыркы учурда өтө оор да. Анан сиз ошо иш кылып барганда сизге жок, спонсор боло албайт элем дегендер да болду аратасын. Башында болгон, башында биз сиңдим экөөбүз мындай көчөнү жөө басып эле ар бир магазинге, ар бир агентствого кирип аябай кыйналдык. Азыркы учурда жок. Мына жаңы баштасам проектти 2-3 спонсор, мен спонсор болсом болобу деп чалып атышат. Чоң эле компаниялар, азыр кыйынчылык жок. Кыйынчылык жок. Спонсордон кыйналбайсыз. Жок. Ошо катышуучулар спонсорлор аркылуу кийимдерди же тамак аштарды спонсор болуп турушат, же катышуучулар өздөрү эле кылышат ал нерсени? Кийимдерди да таап берем. Бизде
үйрөтөм, фотосессия болот, интервью жана бир көйнөк ар бир катышуучуга менден белек болот. Бирден көйнөк. Ооба, буларды да спонсор таап берет. Анан ар бир жюри биздин катышуучуларга баардыгына белек бериш керек. Абдан сонун. Белектеп калдык. Алгачкы грант 1 дегенге эмне белек бересиздер? Акчалай сыйлыкпы же болбосо? Жок, Турцияга жолдомо 2 кишиге. Мынасы. Биринчи, экинчи бөлүк болуп бөлүнөбү ошондо? Ооба, гран-при да алат. Анан приз зрительских симпатий деген бар. Ал канча колдоп келген кишилер көп болсо, ошол автоматически таажыны жана жолдомону утат. Сиздин конкурсту теле аркылуу көрсөтүшөбү, чагылдырышабы же? Ооба, YouTube каналында, телевидение баардыгы репортаж кылып тартып келет. Кайсыл канал? Каналдар толтура, 5-канал, УТРК, Регион ТВ. Канча жылдан бери пирамида менен иштешчимин. Баракелде, баары тартат экен эле. Бул спонсорлук деп калдык. Апалардын максаты бир эле спонсорлордон белек алуу эмес, өзүнүн кыялдарын орунтатып болуш керек. Анткени подиумда басып, ырдап бийлеп атканы да өзүнчө сыймык болуш керек. Анан апалар өздөрү тандайт же сиз өзүңүз тандап бересизби? Жок, өздөрү тандашат. Мен бир бийге үйрөтөм. Анан көбүнчөсү бир да жолу мындай боянып көрбөптүр. Ошондой да бар экен да. Биз макияж менен чыгарабыз. Анан хамер лимузин, мен да ошондо белекке кылам. Хамер лимузин менен келишет. Анан угуп калсам, ушунча жашка жетип биринчи жолу лимузинге отурамбы дегендер да болот экен да. Ооба, ошол айтпаймынбы? Анткени басым жасаганы жанагы турмушка чыгып эле кыял орундатпай калган апалардар жада келсе, келиндерибиз дагы бар арасында болуш керек экен, алардын кыялдарын орундаткан бул абдан сонун болуш керек. Негизи жана стилисттер боюнча, ошо стилисттер сиздерге бекер эле келишеби? Ооба, бекер келишет. Канча жылдан бери прическа жана макияжды бекер эле кылдырчумун. Азыркы учурда кылбайбыз. Анткени бекердин баркы жок. Сайымдар кичине мындай капризный болобуз да, анан конкурс учурунда ошол күнү жакпай калды дегендер болот экен да, ыйлап калып анан болду мен сахнага чыкпайм деп. Ошондуктан азыр өзүңөрдүн стилистиңерге баргыла деп. Өзүңөрдүн сулуулук салонуңар, туура. Ар ким өзүнүн сулуулугун өзгөчө кылып, өз дайындаса туура болот го дейм ошол. Ооба, анткени 5 кол тең эмес, ар бирөсүнүн кыялы бар дегендей. Анан сизге ошо подиумда басып же биле албай, ырда албай, катыша албайт экем деп кайгы болуп кеткен апалар да барбы? Биле албайт экенмин деп эмес, башка нерсеге таарынып кеткендер болчу, бири-бири менен сөз табышпай, анан мен катышпайм деп, бирок эч кимди кой берген эмесмин. Эми ошондой конкурстардачы бизде негизи болот да, көрө албастык. Ооба, ошондой учурлар барбы? Антпесип өтпөйбүз да. Конкуренттерди мына акырын барып, апаларбы же келиндерби көйнөктөрүн акырын тытып коюп, конкурс алдында ошондой учурлар болду беле? Сизге келген болду беле? Ооба. Сурообуз бар экен, келиңиз. Саламатсыздарбы дейт, кайсыл жерде туулган айдай дейт, кайсыл мектепте окуган дейт. Мына сиздин жерлигиңизди сурап атышат баары. Чүй областында, Панфилов районунда, ПСШК Панфилов мектебинде окугам. Демек Чүй областы. 11-класста ошол жерде окугам. Эмне үчүн Кыргызстанды таштап ошондой сонун апалардын кыялдарын орундаткыңыз келбей, чет жакка кетип атасыз? Анткени өсүш керек. Балким Кытайга барып, чет жактан кошулуп, мындай международный уровеньге сынакты көтөрөм. Демек сиз ошо Кыргызстан боюнча чектелип калбашыңыз керек, Орто Азия, Казакстан, Өзбекстан. Кичине өсүш керек болот. Өсүш керек. Ошол жака барганда кыргыздар эле катышабы же биздин жарандар же болбосо башка улуттуклар да катышабы? Жок, ошо башка улуттар катышсын деп ошондой кичине ойлор келип атат да, кытайлар менен сүйлөшүп, анткени алар да ошондой нерселерди жакшы көрөт. Кыялдарын отушун бараткан турасызбы? Алар да өздөрүнүн апаларынын үйүндө ката отургусу келе бербейт экен. Ооба. Биздин жай келиндерибиз боюнча ошо келиндер арасында конфликттер болгон учурлар болобу? Эми все-таки ал жакта келин жакшы мыкты өзүн көрсөткүсү келет да, айрыкча күйөөгө тийбей жүргөндөр реклама кылгысы келет өзү. Болгон, андай учурлар да болгон. Бирок организатор катары баардыгын ордуна коюп, сүйлөшүп, алдап,
алдаган кишини алдап ушинтип анан жакшы сөз сүйлөп. Демек проекттен 2 айым ушуп экөө эки жакка кеткен учур болгон эмес, Болгон. Болгон. Сүйлөшпөй калган. Болот эми, болот эми. Андай болуш Урматтуу керек. телегөрүүчүлөр сурап атасыздар. Кайсыл жакка барсак болот, кайдан айдайды тапсак болот деп сурап атасыздар. Instagram баракчасынан студия Алмазова десеңиздер, ошол жака жазсаңыздар, чалсаңыздар болот. Айдай эжеке сизге жооп берет, туурабы? Ооба. Көбүнчөсү ушундай суроо берип атат да, анткени кайсыл жакка барсак болот, каяктан тапсак болот, качан өтөт экен бул конкурс деп атышат. Ошондо качан өткөн атат? Кастинг качан болот? Дагы. Кастинг болуп атат азыр. Бир жуманын ичинде дагы набор болот. Анан даярдайбыз. Марттын 10-орунда сынак болот. Сынакка даяр болуп каласыздар, 10-да. Кайсыл жакта өтөт ошондо? Алато ресторанында. Аякта дагы өзгөчө бир кийим кийип барыш керекпи көрүүчүлөр же ага чектөө жокпу? Чектөө жок, бирок жакшы кийинип, жакшынакай кийинип барса, анткени аякта телевидение болот, сүрөткө тартат, видеого, YouTubeга чыгат, ошон үчүн жакшынакай кийинип барыш керек. Абдан сонун. Ал жака дагы тыйын төлөп барыш керек да ошондо. Же көрүүчүлөр жөн эле барышабы? Код канча? Билеттер 1000 сом турат, бирок алдын ичине welcome drink, суусундуктар, фуршет, ырчылардын ырдагалы. Демек эстрада жылдыздары да келет экен. Келет. Сөзсүз түрдө болуш керек. Концерт көрүп кетишет. Ооба, ооба. Андыктан урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин Айдай кызыбызга барат эле кыялын орундатып келем десеңиздер, аз эле убакыт калган экен. Алмазовага чалып, же болбосо кат жиберсеңиздер, сиздерди дагы дарегин айтып, анан өзүнүн бир кандайдыр сыноосунан кийин конкурска алмакчы экен. Ооба. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы? Кандайсыз? Мен сизди абдан жакшы көрөт элем, бирок балдарыңыз бар экен дейт. Аба. Анткени окубайын десем, улам жазып атат да, себеби окупкан Сиздин жеке жашооңузду билбей жүргөн агаларыбыз да бар окшойт. Ооба. Анткени окубайын десем, улам жазып атат, ошон үчүн аманатты жеткизип коеюн деп айттым. Ооба, урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай татынакай айымдын эмне үчүн балдары болуш керек? Татынакай балдары келечекти багындырам деген келечектин балдары. Балдарыңыз да катышабы же катышпайбы? Балдарым азыр ойлонуп көрөбүз. Нет, дейт. Азалия катышат болуш керек. Бул мындай шыгы бар. Бул эркек болгондуктан кичине адан алыс да. Азалия жанатан бери салам айткысы келип атат болуш керек, Айтоба. Азалияга көңүл бурабыз. Азалияга сөз береличи, кел. Мен жакшы көрөм тайта. Жана тайне салам айтам. Жана досторум салам айтам. Даная, Айлина, Таверик, Айлин, Аяна, Динара. Динара Капаровна. Бул класс жетекчиси, И манжаларды. Birincisi baş parmak, ikincisi sınır, üçüncüsü orta, beşincisi çıpalak. Азамат. Мажалар жөндөр болуп кетти, Азамат. Азыркы учурда кыргыз тилге басым жасап атат да. Анан сиздин көрүшүбүзчө биздин балдарыңыз орус тилге басым жасайт экен. Ошондо булар орус мектеби. Кыргыздын кыздары балдары орусча сүйлөп атат да. Биз кичинекей кезибизде мындай орусчаны үйрөнүп албадык да. Мен эсимде айылда эле өсүп, анан Бишкекке көчүп келгенде 1-класска аябай кыйналгам да. Анан орус тилин биз мындай кыргыз тилден да жакшы билебиз. Анан абдан өкүнүчтүү азыркы учурда мынтип балдарым кыргызча сүйлөй албай жатса, бирок кыйнап эле сүйлөтүп атам. Анткени мен силердей алып баруучуларды көрүп, анан мындай кенен кандай десем, сулуу сүйлөйсүңөр го. Суктана берем да. Мен да ушундай сүйлөгүм келет. Мындай нукура. Бирок сиз өзүңүз айткандай кыргызчага басым жасайсыз, бирок абдан сонун жооп берип атасыз, себеби балдарыңызга дагы жакшы бир насааттарыңызды айтып кыргыз тилин үйрөтүп атасыз. Негизи кыргыз тилине басым жасаш керек деп ойлойм да, себеби орус мүнөз болуп калбаш үчүн деген. Кыргызда сөздөр бар го, орус болуп калат деген сыяктуучу. Тил деле бала сыяктуу.
Бакпасаң өспөйт да. ооба. Абдан сонун Айдачке айтсаңыз, эми сиз деген бул чет өлкөгө кетип, ал жактагылардын да максатын, кыялын орундатайын деп атасыз да. Анан бир канча убакытка чейин кетиспечи, келбей каласызбы? Ошону көрөм. Азыркы учурда жарым жылга кетип атам. Өзүм канча жыл мурун 2 жыл жашап келгем Кытайда. Анан аябай максатым бар болчу, ушу Кытайга кайра барсам экен деп. Аз мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан азыр анда жаш болчумун. Азыркы учурда мындай аракет кылам. Көбүрөөк Кыргызстанга балким инвестор алып келип калам. Кандай бир салым кошсун деп атасызбы? Ошол проектти өзүңүз айтып аткандай бул жакта эмес, Кыргызстан башка жакка дагы аракет кылып көрөйүн деп атасыз. Анан Кыргызстан деле ушинтип өкүнүп, эмне үчүн ушундай аштым экен, ушундай тил укпай, ушундай кадамга барбай эле койсом экен, ушундай уруштарды көрбөй деген бир өкүнүчүңүз болду беле? Жок. болгон жокпу? Башында кыйынчылык болгон. Башында илачымын. Конкурс өтүп кетсе деле чочуп ойгончумун да. Азыркы учурда уруш талаш болсо деле башында эле айтып коем. Баардыгыбыз бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Бул сынак утуп алыш үчүн эле эмес. Кийин дагы сүйлөшөбүз, шерине ойношобуз, дос болобуз, тойлорубузга барабыз. Анан урушуп, талашып, коркутуу болуп ушинтип эметсем, иммунитет бар. Жакшы эле мындай дос болуп калайлы. Сиз айттыңызбы, балдар менен кыздардыкы да бар депчи, жеткинчек кичинекей кыздар балдардыкы. 3 жаштан канча жашка чейин дедиз? 16 жашка. 16 жашка чейин. 3 жаштагы кичинекей кыздар балдарыбыз кыйналып калбайбы? Сактанамбы, калбайбы? Азыркы Instagram баракчасында деле көрүп турабыз. 3 жаштагылар Кытылдап бийлеп сүйлөп, анткени азыр кабыл алуу сезим жеткинчектерге аябай бат кабыл. Анткени бирдеме айтсаң эле, азыр деген эмне интернеттин заманында соц тармак аркылуу ачып алып эле өздөрү үйрөнүп эле, өздөрү тартып башташты да. Аларга дагы келечекте сүз берип атасыз. Аларга дагы багыт берип атасыз да, себеби кичинекей болор бала кичинекейинен окуп эмеспи? Ошо кичинекей балдардын дагы шыгын көрүп, сиз кайсик болгондо ошо кичинекей балдар жөн эле келишеби же бирдеме аткарып беришеби? Аткарып беришет. Ырдап беришет, бийлешет, өзүнүн өнөрүн көрсөтүшөт. Бирок бизде андай жок. Сен өтпөйсүң, сени албайбыз деген. Анткени кичинекей баланда же чоң апанын деле шагы сынып калат. Ошондуктан баардыгын кабыл алабыз. Бирдей эле. Бирдей эле. Чектөө жок болуп калабы, ошондо көп болсо болору? Азыркы учурда көп болуп атат, бирок анда спонсорлорду көбүрөөк таап, даркалардын көбүрөөк кылып электерин ошого аракет кылам да. Анан ушул жеткинчектердики, келиндердики, чоң апалардыкы бир эле күндө болобу же ар кандай күндө? Мындай өзүнүн маалы мененби дегеним го? Бул жылы азыркы мартта Мистер Кыргызстан күндүз өткөрөйүн деп атам. Анткени 2 айдан бери даярданып келатышат биздин мырзалар. Анан кечинде жылдын мыкты чоң энеси. Мистер Кыргызстан деп калды. Басында сабай калтырсак, Мистер Кыргызстан биз ошо негедир ушу айымдар эркектерге келгенде эле унутуп кала бересиңер да. Мистер Кыргызстан. Мистер Кыргызстан боюнча кененирээк маалымат берип коесузбу, пожалуйста. Канча жаштан канча жашка чейин? Биз деген көбүнчөсү айымдарга басым жасап калып турабыз. Кесиптешим айткандай, мырзаларды унутуп калып турса, ошо мырзалар жөнүндө. Сен сулуусуңар дейм сени. Канча жылдан бери бул сынак өтө элек. Көптөгөн жыл өттү болуш керек. Анан бир эркектер дестеп коелучу дедиңер. Көп эле сунуш берет, жылдын мыкты атасы, чоң атасы деп өткөрбөйсүңөр деп. Анан мен оюмча алар качпайт го деп ойлой берчимин. Анан Мистер Кыргызстанды баштап көрөйүн деп 2 ай мурун баштаганбыз. Азыркы учурда алар даярданып күтүп атышат. Марттын башында сынак өтөт. Эми ал жерде жаш уландар 16 жаштан баштап 28 жашка чейин. Мына сага. Бул ошондо алгачкы мырзалардын коңшусу болуп атат да? Буга чейин болот эле. Жок, биринчи жолу. Биринчи жолу. Ошондо канча талапкер бар? Азыркы учурда 17 катышуучу бар. Анан мындай ал жерде өзгөчө өтөт да. Өзгөчөлүгүн айта кетпейсизби, кандай өзгөчө болот да? Бийлеш керекпи, ырдаш керекпи? Бийлегендери мындай ырдагандары.
мындай костюм кийип чыкканда мырзалар баары бир башкача болот го. Баскандары да, модельный походкасы. Эми конокко бизге келгиле көрөсүзбү деп. Андан бул өзгөчө бир Сюрприз кылып коеюн дедиңизби? Теле аркылуу кыздардын баары көрүп алып, биз мистер Кыргызстанга баралы, 16 жаштан 28ге чейин дедиңизби? Демек. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде барып көрөт эле, кандай сынактар болот экен, кандай талаптар болот экен десеңиздер, Алмазова Айдайга жазсаңыздар, Алато ресторанында өтөт экен, буюрса 1-марттан баштап ошол жака барып, билеттерди алып көрсөңүздөр болот. Ошол жака барып көңүлүңүздөрдү көтөрүп кетиңиздер. Эсиңиздерге сала кетели, ал жакта бир гана конкурс болбостон биздин эстрада ырчыларыбыз дагы өздөрүнүн жагымдуу чыгармаларын аткарып беришет экен, туурабы? Ооба. Бул мырзалардын 2 айдан бери даярданган бул айымдарга караганда мырзалардыкы узагыраак экен, Жок. Мен ал жерге жардамчы алгам. Мен ошо жардамчыга табыштырып койгом. Өзүм болсо башка жумуштарымды кыла берип, анан мен бат кылат экенмин да, жардамчым кичине кыйналып калды, ошондуктан созулуп калды. Мистер Кыргызстан деп алдыңыз ошо. Мистер Кыргызстанда 17 катышуучу, 17 катышуучунуку дагы ресторан Алатоодо өтөт, да? Ооба, ресторан Алатоодо өтөт. Анан башкы байге бул Дубайга жолдомо. 2 адамга же 1 адамга кетеби? Бул жерде 1 адамга. Өзү эле оротпой. Ооба. Келинчеги менен болсо анда 2 адам коет. Ооба, ар бир нерсенин өзүнүн угу болгону жакшы. Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, Айдай Алмазованын буюрса дагы жакшы ийгиликтери менен бөлүшөбүз деген ой санаада калалы. Сизге ыраазычылык, Айдайга келип, балдарыңыз менен кызыңызды эшитип алып, ушундай жакшы бир чыгармаларды, өзүнүн калуу тилектерин бир аз болсо дагы кыргыз элине тартууларыңызга ыраазычылык айтабыз. Келиңиз, эмизге эркин микрофон жана кеңешиңиз. Эркин микрофон, келиңиз. Эң биринчиден Регион ТВга чоң ыраазычылык билдирем. Чакырууңар үчүн. Кыргызстан элиме баардыгына ден соолук. Анан айымдарга айтмакчымын, өзүңөрдү сүйгүлө. Анткени өзүңөрдү сүйсөңөр, балдарыңар да бактылуу болот, айлана чөйрөңөр да бактылуу болот. Анан ушундай сынактарга катышып көргүлө, келгиле. Ай азаматсыз. Ойногула уткула деп коебуз. Абдан сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса бизде сонун бир маектер болду, сиздерге жаңылыктар болду дегендей, бизге жакшы бир маалыматтар менен келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди аяктайбыз. Мен Самара жана кесиптешим Адилет болду. Томамбетов. Сиздер менен дагы бир ирет көрүшкөнчө, амандашканча сак саламатта болуңуздар. Саламатта туруңуздар.